Биз ойлогон эмеспиз мындай болорун. Айзаданын окуясына сиздердин киноңуздар салыштырып, анан кийин даяр эле сценарий менен тартып чыгарып коюштур дегенде сөздөр жүрүп атат да. Актер мен ойлогондой ойнай албай койду да. Себеби бул жашоо экөөбүздүн бактылуу болушубузду каалаган жок. Бир кино тартып, чоң акчага карыз болгонмун да. Ошол карызымды төлөгөн мен Россияга, Москвага кеткем. Москвада 2 жыл жүрдүм. Мигрант катары, Мигрант катары. Атайын сайт бар, кастинг. Ошол жака өзүмдүн портфолиомду таштап койдум. Ал жерде акча үчүн баргам да. Себеп дегенде бул жакта карызым ошончо болду да. Орустар менен 3 сериалда иштедим. Американецтер менен 4 айдай сериалда иштедим. Үйдөгүлөрдүн алдына уят болуп, үйдөгүлөрдүн алдына айтпай машинаны сатып, үйүмдү айтпай кредитке коюп, ушундай тоокейлер көп барчумун да. жөн эле койбойсуң ошентип. Сага эмне керек бар карыз болуп жүргөн. Салам достор, урматтуу Сокол медианын катталуучулары, сиздер менен кайрадан амандашып атканыма абдан кубанычтамын. Көпчүлүккө деги эле кыргыз элин эмес, Казакстанга дагы резонанс жараткан тасмалардын бири Аячы тасмасынын режиссеру, көп кырдуу талант Сапар Сайназаров менен бүгүн маектешебиз. Саламатсызбы? Саламаттуулук. Тасмаңыз кут болсун деги эле. Бул тасма өзүнүн эмгегин актады окшойт деп айтсак жаңылышпайбызбы? Рахмат. Ооба. Актады буюрса. Бул тасманын сценарийин 2 жыл бою жаздык деп айттыңыздар эле. Деги эле айтсаңыз, ушул идея кайдан пайда болду эле? Бир окуя сизге таасир эттиби же? 2 жыл эле айттык беле? Эсимде? Бул идея кандай десек, азыркы учурда болуп жаткан аял кишилерге болгон зордук зомбулуктун негизинде келди. Өтө көп учур окуя катталып атат. Анан ошол нерселерди баягы көрмөксөн, укмасам болуп коюш кыйын болду да. Себеп дегенде мүмкүн ошол жөнүндө кино тартсак, канчадыр бир пайыз азаят деген максатта тарттык. Анан командабыз менен кеңешип ошол трейлерди көрүп көп адамдар айтат, бул бизде болгон окуянын бирөөсүнүн жашоосуна окшош экен депчи. Анан эч кимибиздин жашоосуна окшош эмес, эч кимибиздин эмес, биз жалпысынан алдык да. Жалпысынан алып, анан уккан билгендерибизди чогултуп, анан ошонун негизинде жаздык. 4G камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Баягы бизде да окуялар катталып атпайбы, бирок ошолордун арасынан Айзаданын окуясына сиздердин киноңуздар салыштырып, анан кийин даяр эле сценарий менен тартып чыгарып коюштур дегенде сөздөр жүрүп атат да. Баягы Айзаданын ата-энеси тарабынан сиздерге чалуулар чыккан жокпу? Мисалы, ыраазычылыгын билдирип, ушул биздин окуябызды элге чыгарыңар деген сыяктуу. Мен Айзаданын жашоосуна окшош деп айта албайм. Себеп дегенде алар трейлерди көрүп туруп ошондой жыйынтыкка келгендер болуп атат да. Кинону көргөндөн кийин көрүүчүнүн ою таптакыр өзгөрөт. Аны өзүңөр жакшы билесиздер. Ошон үчүн мүмкүн ал жөнүндө жок, эч ким байланышкан жок, эч ким эчтеке айткан жок. Жакында эле Казакстанга Сапар байкебиз өзүнүн тасмасы менен барып келди, командаңыздар менен барып, көпчүлүк блогерлерден көрсөңүздөр керек, өздөрүнүн баягы тарыхчаларын, историяларын киргизип атышты. Мен мындай резонанстуу, мындай өзгөчө тасманы күткөн эмесмин кыргыз элинен депчи. Казак эли сиздер барганда кандай реакцияда болду жана ошол тасманы көргөзгөндөн кийин кандай реакция көргөзүштү? Биринчиден баягы биздин чакыруулар көрүү алар мындай таң калды. Чындыгында күчтүү деши элечи. Казакстанда биринчи жолу болуп атат мындай чакыруу беришет, мүмкүн мындай форматта эмес да. Анан жана кыздарыбызды көрүп, о дешип, бирок алар деле ошондой ойго келишти да. Жана кыздарды көрүп, трейлер көрүп туруп, ошо ар бир өзүнүн оюнда бир башкача бир сценарийди ойлоп келишкен. Анан кинону көргөндөн кийин алардын дагы ою
таптакыр өзгөрүп, биз ойлогон эмеспиз мындай болорун депчи. Концовка мындай сонун болду, жакты, молодцы, кыргыздар деп ушинтип. Мындай башкача бир намыс ойгонот бекен, мен ушинтип Кыргызстандын атынан бир тасма алып келдим деп. Жок, намыс деле эмес, эми жанагы сенин баягы ойлогон оюңду, сен ойлоп тапкан нерсени ошол көрүүчүнүн жүрөгүнө жеткизип атсаң, анан көрүүчү көрүп ошол нерседен таасирленип атса, бул башкача сезим да. Башка сезим болду ал жердечи. Деги эле Кыргызстанда баягы тасмаларга чакырууда билеттерин беришет. Мисалы, жылдыздарга болсун, же болбосо кутучага салып беришет. Сиздерге башкача формат болду. Кыздар атайын бир формаларын кийип алып, атайын бир жазуулар менен барып. Бул идеядагы команданын күжүрмөн эмгегинин аркасында болсо керек. Командаңызда канча адамдар иштейт? Ошол идеяларды кантип алып келдиңиздер? Биз маркетинг команда бар атайын. Анан эми ар бир эле продакшн жаңы кино чыкканда көрөсүздөр, колунан келишинче креативный кылып чакырып таратууга аракет кылышат. Анан ал дагы бир рекламанын бир бөлүгү да. Бул деген биз тартып жаткан кинолордун баардыгы бул коммерциалдык кино деп коет. Анан ошон үчүн коммерциялык кино болгон жараша биз реклама жагын ошол жагын көбүрөөк басым жасаганга туура келет да. Анан биз творческий команда, андан сырткары өзүнчө маркетинг команда бар. Алар ошол кино тартып баштагандан баштап акырына рекламаны жүргүзүп баштайт да. Анан бул идея ошолордун идеясы. Биз биринчи бирок, может, көрүп калдың, көрбөй калдыңарбы, багаждан кол чыгарып баштаганбыз. Ошодон башталды биринчи. Анан элдин реакциясын байкадык, канчалык деңгээлде эл кабыл алат. Анан ал да бир аз резонанс болуп кетип, ал өзүнчө бир история болуп кетти алдагычы. Ал теманы зорго жабып, анан кийин ушундай жол менен. Өзү биздин план боюнча ошол багаждагы колдагы чакырууларга тиешеси бар болчу, бирок ошол нерсени эл туура эмес кабыл алгандыгына байланыштуу өзгөрттүк да. Башка режиссерлордон айырмаланып, сиз мурун актер катары дагы өзүңүздү сынап көргөнсүз, бир нече клиптерге, кинолорго чыккансыз деген сыяктуу. Анан ошол кино актер тандап атканда кантип тандадыңыз? Мисалы, сиз дагы өзүңүз актер катары сынап көргөнсүз өзүңүздү. Анан кийин актер тандап атканда актерлук алардын баягы шыгындагы карап кандай багыттар менен тандайсыз? Мисалы, мен буга чейинки тарткан кинолорумдун басымдуулук бөлүгү бул үй бүлөлүк кино комедия болгон. Анан мен ал учурда сценарий жазып аткан учурда актерду тандап, ошо актердун характерине, жүрүм турумуна, анын актерлук чеберчилигине жараша жазчумун сценарийдичи. Анан бул проектте аячыда жанр өзгөртүп көрөйүн, башка форматка өтүп көрөйүн деп драма, триллер жанрын тандадым. Бирок сценарий жазганда мен актерду көрө алган жокмун. Биринчи жазып көрөйүн. Өзүмдүн ошол башымдагы эле персонажды, Арнисти жаздым, бирок Арнисти ким ойнойт мен башында билген эмесмин. Кастинг кылдык. Кастинг өтө оор болду. Анан бир актерго токтодук, аны бекиттик команда менен. Анан съемка болуп, биринчи күнү актер мен ойлогондой ойнай албай койду да. Себеп дегенде кастинг учурунда байке мен өзүм немемди, актерлук немемди жакшы пока ача элекмин. Азыр өзүм атайын кармап атам, съемкадан кийин мен өзүмдүн чеберчилигимди көрсөтөм деди. Анан макул. Анын эң баш салбаланын немес сырткы образ, фактурасы туура келген да бизгечи. Анан макул болуп эле съемка башталгандан кийин окшошпой калды. Анан команда менен кеңешип, бизде Бактияр, азыркы Арнистин ролун ойногон бала, опердин образында болчу. Анан ошол ойнай албаган биринчи тандаган актерден чакырып сүйлөштүм, туура түшүн. Бул кино башка кинолордон өзгөчөлүү, актерский играсы өтө маанилүү. Актер ачып бере албаса кино ача албай калат деп туура түшүндүрүп, адан кечирим сурап, эртеси анан кайра Бактиярды операдан анан баш каарманга алмаштырып, съемка учурунда биринчи эле дубльда түшүндүм, роль Бактиярдыкы экенин түшүндүм да.
ошо менен кино кетти. Ал эми Бактияр Байкенин жанында жүргөн Айымды кантип тандадыңыздар? Мисалы ага дагы биринчи сценарий жазылгандан кийин анан актриса издесеңиздер керек. Бизде актриса таныш өтө кыйын экен. Өзүңөр жакшы билесиңер. Өтө издедик чындыгындачы. Анан Айжанга чалдым, Айжан келбейсиң десем, Сапар байке мен ойнай албайм. Мен ондай образды дейт. Бул менин мурдагы киномду ойногон да, Келин Темирмес деген кинодо ойноп анан алдадым. Айжан бул деген драма, комедияда сложный ойнош кыйыныраак болот. Бул жеңилирээк келсең деп алдап алып келип анан ойнотуп көрсөм чыгарса болгудай. Анан бекитип тарттык. Колунан келишинче аракет кылды, жакшы. Эмнеге мисалы көп эле кинолорго тартылып жүргөн, бышып калган актрисаларды алган жоксуз? Башка жаңы жүз чыгарыңыз келбеби? Жок, биринчиден мен издегенде көп актрисалар бош болбоду. Башка проектте жүрдү да. Себеп дегенде биз тарткан съемочный учурда параллельно башка да кинолор тартылып атты да. Анан биз ойлогон актрисалар бошой алган жок. Анан бош актрисалардын образы туура келбейт. Жашы туура келбейт. Анан Айжанга насип болгон экен, Айжан ойноду. Анан кулпуңуздан чыктыбы эки актер тең? Актер, актриса. Ооба, мындай да, мисалы съемочный учурда ошол актер менен актриса партнерлар деп коелу. Экөө мындай съемкадан сырткардагы мындай мамилелери дал келип, жылдыздары туура келип, мындай мамиле кылып кете алса, съемочный процесстин ойногондо дагы жеңил болот да. Экөө бири-бирин сезе билет, мисалы партнер буга подача берип, буга жардам берип, ушинтип ойносо жакшы да. Кээ бир актерлор ошол мисалы жашоодо жылдыз туура келбейт. Анан съемка учурунда дагы мисалы актер өзүн ойнай берет, сүдүрө берет, өзүнүн алдыга сүдүрөт, бул актер алып кете берет да. А бул жерде мага жакканы ошол Айжан менен Бактияр ошол жакшы тил табыш алды да. Экөө жакшы тил табыш алып, съемочный команда менен жакшы тил табышып, мындай жеңил болду да. Ошон үчүн съемка жакшы кетти. Тасманын кайсы этабы сиз үчүн оор болду, мисалы тартып атканда? Дайыма ошол съемка учурунда ушул жерде интервью сураганда берем дейм да. Унутуп кала берем да. Бир өтө маанилүү момент болгон, ошону эстеп алып атам. Жанагы да бир интервью алганда ошондо айттым да, эстеп албай койдум да. Бир өтө кызыктуу учур болгон. Биздечи өтө кызыктуу учур болгон. Ошону эстеп албай атам. Баардыгы деле оор болду десек болот. Баардыгы эле оор. Себеп дегенде комедиядан драма жанрына өтүш чындыгында мындай оор, анан жоопкерчиликтүү экен. Анан эстесем айтам. 2017-жылдан бери өзүңүз актер катары көргөзүп элексиз. Анан баягы майтериңиздин биринде айттыңыз, мен режиссердук баягы ошо даамын татып алгандан кийин көбүрөөк кино тартканга басым жасап калдым деп. Бул режиссердук багытка сизди эмне алып келди? Дегеле ошол тартылып аткандан мурун өзүңүз ойлочуңуз беле же ошентип мен да кинону тартсам, ошол съемочный площадканы көрүп өзүмө баягы опыт таптасам деген сыяктуу. Өзү мен чыгармачылыкка биринчи кадам бул каскадер болуп келгем. Каскадерлуктан актерлукка кызыгып 2017 кайтам эле. 2000 мен 13 бир кино тартып, чоң акчага карыз болгомун да. Чоң акчага карыз болуп, мен ошондо өзүмө сөз бергем. Болду, мен бул чыгармачылыктан кетем депчи. Себеп дегенде 2002 мен аралаштым чыгармачылыкка. 2002 аралаштым. 2007 мен биринчи жолу кинонун анын жедим да. Ошо 2002-2007-ге чейин менде бир гана ошол расход же болбосо кинолордун провал болуп ушундай учурлар болгон. Ошондо 2013 мен токтоттум, чыгармачылыкты токтотуп, ошол карызымды төлөгөн мен Россияга
Москвага кеткен. Москвада 2 жыл жүрдім. Мигрант катары, Мигрант катары. Мигрант катары баргам. Тилекке каршы ал жакта иштеш үчүн документ бардыгы жакшы таза болуш керек экен. Же болбосо ошо мен барган жылы граждан Россия болсоң жакшыраак иштейт экенсиң да. Мен граждан Кыргызстан болгону байланыштуу жакшы жумуш таба албадым. Анан акча керек болуп, анан атайын сайт бар, кастинг. Ошол жака өзүмдүн портфолиомду таштап койдум. Таштаган 3 күндөн кийин мага звонок келди, ушундай бир киного роль сиздин образыңыз жагып атат. Азыркы учурдагы сүрөтүңүздү жөнөтүңүз көрөлү деп. Анан тартып WhatsApp'тан жөнөттүм. Жөнөткөндөн кийин сразу жооп келди. Эртең сиз ушундай киного өттүңүз. Деп анан киного чакыруу болду. Анан бардым. Эми биз баягы ал 2013 жылдары съемочный команда процесс башкача болчу да. Биз 5-6 адам жүрүп эле бир штативный камераны көтөрүп барып эле кино тартып койчубуз. Ал азыр эми башкачараак бираз. Ошондойдон анан чоң съемочный площадканы көргөндө, команданы көргөндө ушунчалык баягы менин балалык кезимде кыялым болчу да. Бирок ал жерге мен жанагы балалык кезде кыялымды көрүш үчүн эмес, ал жерде акча үчүн баргам да. Чын айтканда 2 жыл ошол кино тармагында иштедим Москвада. 2 жыл тең мен акча үчүн иштедим. Себеп дегенде бул жакта карызым ошончо болчу да. Анан ошол киного тартылып, ошол кинодон анан съемочный команданын балдарым таанышып кетип, кино рынокко кирип кеттим. Орустар менен бир 3 сериалда иштедим. Американецтер менен 4 айдай сериалда иштедим. Ошон бүт, то есть мага Алла Таала рызкыны ошол кино аркылуу берген, ошондо түшүндүм да, Москвада жүрүп. Москвада мисалы мен азыр мен кино тармагына иштейм деп бара турган болсом, мен кире албайм, иштей албайм да, потому что табыш жок. Же болбосо билбейм, ал мүмкүн эмес да. Мага мен тескерисинче акча иштейм деп барып, анан кайра кинодо иштеп калган бул өтө мындай мен үчүн ойлондурду да. Мен киносуз башка жумуш кыла албайт экенмин деп келип Кыргызстанга, анан 2017 мага ошол Нонейм командасынын балдары, мен мындайча досторум, анан ошолор сунуш кылды келе бир мындай комедия тартып көрбөйлү дегенден отуруп ойлонуп, анан ошондо биринчи жолу үй бүлөлүк кино комедия тартып көрдүм. Мындайча айтканда пробагачы. Кино элге өттү, эл кабыл алды, жакшы кабыл алды. Ошондон кийин азыркы күнгө чейин, аячыга чейин бүт кинолорум үй бүлөлүк комедия болуп келген да. Көбү сурай берет да, эмне үчүн сиз ошо үй бүлөлүк эле кино комедия тартып бересиз, жеңе кайнене депчи. Себеп дегенде мен буга чейин көп жолу күйгөнмүн да. Көп жолу провал боло берип, үйдөгүлөрдүн алдына уят болуп, үйдөгүлөрдүн алдына айтпай машинаны сатып, үйүмдү айтпай кредитке коюп, ушундай тоокейлер көп барчумун да. Рискке барганды өтө жакшы көрөм да менчи. Анан ошол жанрды тандаган себеп ошол болчу да. Анан быйыл ошол мындай драма жанрына өтүп көрөйүн деп анан аячын тарттым элге. Жакты. Баягы акчага каршы болуп калдым дедиңиз. Ошол учурда үй бүлөңүздөр анан бир башкача сөздөр айтылды, мисалы эми жөн эле койбойсуң, ошентип сага эмне керек бар каршы болуп жүргөнгө? Жок, мага көп жол айтып келген. Атам көп жол айткан. Атам бир эле сөз айтып койчу. Ойлон иш кыл деп койчу. Ошол эле сөз. Эми ойлон иш кыл эми. Чоң ойдон кой деп коет. Болду, ушул сөз айтчу да. Анан мен бир ойлонбой иш кылчумун да. Чындыгында ойлонбой иш кылчумун. Жаш, мисалы 18 жашымда мен үйдөгүлөргө айтпай 800 миң кредит алып алып, мисалы ошол учурда эми ушундай ойлончу эмесмин да көп нерсеничи. Азыр эми ойлоном. Баягы тоокелчиликке көп барам деп калдыңыз. Бул характер, бул мүнөз сизге кайсыл жактан келди? Атаңыз ошондой адамбы же апаңызбы? Бул нерсе менин чыгармачылыкка болгон немем го дейм. Эргүүм го дейм. Мисалы мен кино үчүн
бүт нерсеге даярмын да. Кино турганда менин башка нерселерим экинчи планда турат да. Мен ушундай адаммын да. Мисалы азыр киного ар ким ар кандай максатта келет. Бирөө мүмкүн акча кылыш үчүн келиши мүмкүн, бирөө болбосо өзүн таныткысы келет, мүмкүн дагы бирөө дагы бир максат менен. Мен бул киносуз жашай албайм. Киносуз ооруйм. Мисалы жана суроо бердиңиз, актерлуктан режиссерлукка өтүп кеттиңиз депчи. Эгерде мен өзүмдү мындай таанымал кылгым келгенде, анда мен өзүмдү сценарийди өзүм тарта бермекмин да. Жок, мен андай эмес да. Бул жакта бир идея келсе, бир ой келсе, ошону элге мындай жеткирүүгө аракет кылам да. Ал нерсе бул жактан кагазга түшүп, ал экранга чыкпаса, мени кадимгидей бул кыйнай берет да. Мисалы көчөдө басып жүргөндө ошого тиеше сыяктуу бир окуяларды көрүп калсам, бир адамды көрүп калсам, же персонажга байланыштуу, ошол нерсе кыйнай берет да. Анан ошол нерсени кагазга түшүрүп, экранга чыгаргандан кийин анан бул жактан кой берет. Анан башка идеяларга ой келе берет да, ушундай да. Чыгармачылык ар дайым эргүүнү алып калып турат, мотивацияны. Сиз мотивацияны кайдан аласыз? Мисалы, ушундай бир чоң кинонун сценарийин жазып атканда сизге бир колдоо керек болсо. Мотивация. Ар кандай, мисалы, илхам деген нерсе бар го. Чымындарбы? Да, мен аны илхам ака деп коем. Ал каласа 2 жыл келбей коет. Менде болгон ошол учурлар. Ошол илхам жок жазылган сценарийлерим мындай күчкө салып элечи. Элге да жакшы жетпеген, касса жагынан жакшы болбогон ушундай учурлар болот да. Ал илхам болбосо чындыгында баягы жаза албайсың да. Мотивация бул мотивация кандай десем. Менде мотивациядан биринчи ошол жана айткан идея маанилүү да. Ошол нерсе кыйнап туруп алгандыгы үчүн мен жазып чыгарам да кинонучу. Актер болуп жүргөндө режиссерлордон бир катуу кагуу уккан күнүңүз болдубу? Жана азыр өзүңүздүн актерлоруңузга кандай мамиле кыласыз? Болот режиссерду угуш керек. Ал кичүү улуу. Мен мисалы байкелерим же болбосо өзүм досторум режиссер болгон. Мисалы Салам Бишкек кино билесиздер, ошол жакта ойногонбуз. Ал режиссер Тынчтык Бугучиев досум болот. Мүмкүн ал учурда маани берчү эмесмин, себеп дегенде өзүм жаш болчумун, ичиңде от кайнап турат, ойнош керек деген нерсечи. Анан кийин өзүм режиссер болгондо баягы чоң актерлор менен иштеш бир аз оор болот да. Себеп дегенде баягы катуураак айта албайсың, же болбосо ал деген эмгесиңер таттуу актер, анын өзүнүн орду бар дегендей. Анан бирок ошол профессионал актерлор сен жашсыңбы же улуусуңбу ага карабайт. Ал сен айтканын угат. Сен урушсаң дагы, кыйкырсаң дагы, ал эгерде ал туура эмес болсо, ал сени угат. Мисалы, сиз режиссер катары иштеп жүргөндө сизди таасирленткен актер же актриса элге таанымал. Сизди сыйлап, режиссер катары сиздин сөзүңүздү угуп, өзүнүн эгосын биринчи орунга койбой, сизди ошол жерде площадканын ээси катары сыйлап, сөзүңүздү угуп турган адам. Мисалы, мен Гүлмира Турсунбаеваны иштейм, билесиздер. Мен ар бир киномдо кайнененин ролун жаратып, мен ошол эжени көп баалайм да. Ал жаш улуу болсо, башка болсо дагы айтканымды угуп, көзүм карап, анан мындай болуп атат, мындай кылсам болобу деп, ошол эже көбүнчө ошол эже менен иштештим. Ал эми каражат тарабынан сиз кино тартып атканда каражат маселесин кантип чечесиз? Мисалы, сизге атайын демөөрчүлөр барбы же өзүңүз тобокелчиликти жакшы көрөм деп калдыңыз? Ошо тобокелге салып, машинаңызды, үйүңүздү сатасызбы? Азыр эле ошондоймун. Мен бирөөдөн акча сурай албайм. Сураган чакта дагы бирөөнүн акчасын кайра ордуна коюш жоопкерчилиги бар. Себеби жанагы окуялардан кийин мен коруп калгам. Азыр мен өзүмдүн каражатыма тартам. Өзүм каражатым, өзүм канчалык каражатым болсо ошол жараша тартам. Анан мисалы биз азыр кино тарткандан кийин кино өзүн актап
мындай чыкканда прибылга чыгат да, чыккандан кийин ошол кийинки кинонун акчасын коюп коем. Коюп коем дагы анан ашкан акчаны иштетем. Анан кийин кино менде акча бар, мен каалаган сценарийимди ойлоп уланта берем да. Сапар байке, өнөрдө жылдыз оорусу деген бир вирус бар. Ошо менен ооруп көрдүңүз беле? Ошол вирус сизге бир жабышып көрдү беле? Мен мүмкүн баягы актер болуп жүргөндө бул 2012-2013 жылдары болушу мүмкүн. Ошол жылдары анда актер катарычы. Эми азыр мен мисалы көп адамдар мен кино тармагында жүргөнүмдү билишпейт. Камера артында жүргөнүмдү билишпейт аларчы. Кино тартып жүргөнүмдү билишпейт. Анан азыркы бир 10 жылды алсам, жок 10 жылда мен андай нерсе жок го дейм. Ал нерсе жок. Чыгармачылыкта баягы өнөрүңүздү өркүндөтүүгө экинчи жарымыңыздын тийгизген таасири чоңбу? Мисалы жубайыңыз. Жубайыңыздын колдоосу кандайдыр бир маанини ээлейт бекен? Үй бүлөлүү өтө чыгармачыл адамдын баягы жубайы болуш же болбосо жолдош болуш кыйын. Чындыгында бул чыгармачылык өтө өзүңүз жакшы билесиздер, өтө баягындай нерсе. Анан келинчегим жактан эми жардамы кандай? Жумушум аралашпайт. Андай кызганыч деген нерсе эми болот ичинде. Бирок мен ага жол бербейм. Келинчегим кызгана тургандай нерсени мен жасабайм. Колдойт да, колдойт экен, ойлонуп көрсөң колдойт. Кино бул сиз үчүн эмне? Кино менин жашоом го дейм. Киносуз мен жашоону. Мүмкүн акыркы кийинки 5 жылда мен кино менен жашайм, кино менен иштейм. Андан кийин мүмкүн башка тармакка түшүмкүн, бирок азыр кино эле. Аячы тасмасын тартып, элдин баягы назарын өзүңүздөргө буруп алдыңыздар. Эми кийинки проекттер кандай? Мисалы дагы жазылган сценарийлер барбы? Канчалык деңгээлде буруп алдыганы билбейм. Эми азыр Аячыдан кийин өтө ойлонтабыз. Эми Аячыдан дагы бийигирээк тасма тартканга аракет кылабыз. Масштабка өтөбүз, мүмкүн Казакстан менен биргеликте тасма тартабыз. Азыр мындай айтпай турайын, ойлонтабыз чындыгындачы. Бүгүнкү берген маегиңизге ыраазычылык билдирем. Негизи кызыктуу маек болду деп ойлойм. Ушул Аячы тасмасын бир аз да болсо жанрын ачып бердик деген ишеничтемин. Алдыга койгон максаттарыңыздарга жете бериңиздер. Буюрса кино багытында сиздер биринчиликти бербеңиздер дегендей. Ар дайым эргүүңүздөр, өнөргө болгон баягы куштарлыгыңыздар өчпөй чөп жүрө берсин. Биздин көрүүчүлөргө, өзүңүздүн баягы көрөрмандарыңызга калаа тилегиңизди айтып атсаңыз болот. Биринчиден рахмат силерге. Ошол маданиятка салымыңыздар кошуп жибериңиздер. Интервьюга чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Анан элиме ошондой тынчылык болсун. Ошол кыргыздын ар бир киносун көрсүн демекчимин. Себептен бизде мына бир поколение пайда болду десем болот. Мен кыргызча музыка укпайм, мен кыргызча кино көрбөйм дегенче. Жок, тескерисинче кыргыздын киносун көрүп, кыргызча музыка угуп, кыргыздын маданиятын колдоңуздар. Ар бир көрүүчү ошол мисалы ар бир продакшн кино тартканда ошол кинодо элге бир жамандыктан жакшылыкка чакыруу максатында бир идеяны камтып тартат да. Ошол идеяны көрүп, кабыл алып, жашооңуздарды өзгөртүңүздөр демекчимин. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, сиздер менен биз коштошобуз. Кийинки эфирлерге чейин сак саламат болуңуздар. Келин Темир эмес, жеңи Аячы тасмаларынын режиссеру, ошол тасмалардын атасы десем да жаңылышпайм, Сапар Сайназаров менен бүгүн маектештик. Саламат болуңуздар.